Насаат KG'den адамды ойго салган ой берметтери. Куран туулган айда Куран окуйлу. Курандан bir аят окусам деп самаган тудуктар бар. Курандан bir аят окусам деп самаган дүнөйлөр бар. Курандын bir аятын көрсөм деп самаган сокурлар бар. А бизчи, алты саны амандарчы, биздин убактыбызды телефон жеп жатат. Мурда жашап өткөн таква пенделердин өмүр баян окуганда кантип тажабай, чарчабай, көп убакыт Куран окушкан деп таң калчумун. Суроомдун жообун бүгүнкү телефон чукуп олтурган жаштардан таптым. Көрсө, жүрөк кайсы нерсени жактырса, адам баласы аны аткаргандан тажабайт экен. Bir адам алымдардын бирине телефон чалып, мурда жашап өткөн мусулмандар Куранга кандай көңүл бурушкан деп сураса, алым, биз бүгүн телефонго кандай көңүл бурусак, алар Куранга ошондой көңүл бурушкан деп жооп берет. Куран сиздин мурда кабырыңызга барып, сизди нуру менен тосуп алат. Ал эми телефон калат. Эми айтыңызчы, экөөнүн кайсысына көбүрөөк көңүл бөлөсүз? Чындыгында бул бизди ойлонто турган суроо. Күн сайын телефонуңузду ачып, достордон келген каттарды окуйбуз. Бирок Алла Тааланын катын кээде өмүр бою окубай жүрүп өтүп кетебиз. Эгерде телефонуңуздун экранына чаң жугузбай таза кармап, үйүңүздөгү Курандын бетин чаң басып калган болсо, анда сиз жараткан менен эмес, жаратылган адамдар менен көбүрөөк байланышта болуп жатасыз. Аллахтын өкүмдөрүн аткарууда чабалдык кылабыз да, андан кийин абалыбыз оор деп даттанабыз. Эгерде телефонду кармаган сыяктуу Куранды да кармасак, балким Аллах Таала бизди ырайымына алып, ниеттерибизди жана урпактарыбыздын абалын жакшыртат эле. Ишибиз илгерилеп, жашообуз жакшырмак. Эгерде Куранга да телефонго кылгандай мамиле кылсак, эмнелер өзгөрмөк? Өзүңүзгө суроо берип көрдүңүз беле? Кайсы жакка барбайлы Куранды чөнтөгүбүзгө дайым салып жүрсөк болбойбу? Күн сайын bir барак Куран окуп турсак болбойбу? Унутуп калган сүрөлөрдү Куранды ачып, дароо кайталап алсак болбойбу? Куранга ансыз жашай албай тургандай мамиле кылсак болбойбу? Куранды балдарыбызга белек кылып турсак болбойбу? Сапарда колубузда Куран кармап, окуп жүрсөк болбойбу? Куран окууну күнүмдүк аткарылуучу эң зарыл иштердин катарына кошсок болбойбу? Эгерде телефонго карагандай Куранга да карай турган болсок, саналуу күндөрдө эле Куранды баштан аяк окуп бүтүрүп коймокпуз. Эгерде намаздарыбызга телефондун зарядына көңүл бургандай көңүл бурганыбызда, бардык күнөөлөрүбүз кечирилип, абалыбыз жакшырмак. Эгерде телефонубузга бирдик кылып салган 1 айлык акчаны садака кылганыбызда, сооп таразабыз оор болуп, ооруларыбыз айыкмак. Кайгы капабыз жоюлуп, абалыбызды Аллах Таала жакшы жагына өзгөртмөк. Эгерде биз соц тармактардагы каналыбызга, баракчабызга жазылган адамдарга көңүл бургандай, кошуналарыбызга жана туугандарыбызга көңүл бурганыбызда, бизди Аллах Таала өзүнүн мээримине курчап, душмандарга үстөмдүк болмокпуз. Телефон бул дүйнөдөгү салмагы жеңил болгону менен, кыямат күнү эң күнөөсү оор болушу толук ыктымал. Андыктан аны туура жакка пайдаланалы. Урматтуу менен мусулман бир тууганым, урматтуу агам, урматтуу иним, эже карындаштарым. Эгерде телефонуңузду бул дүйнөдө да, акыретте да пайдасы тие турган жакка пайдалансаңыз, жакшы. Бирок
анын сиздин акыретти унутушуңузга себеп болушуна жол бербеңиз. Телефон намаздан, Куран окуудан, Аллах Тааланы зикир кылуудан, туугандар менен мамиле кылуудан жана башка сооптуу иштерден тосуп койбосун. Телефон өмүрүңүздүн өтүп кетүүсүнө себеп болбосун. Ал сизге башчылык кылбасын. Тескерисинче, сиз аны туура пайдаланыңыз. Бул дүйнө жана акыретиңиздин бузулуусуна себеп болбосун. Аллах Таала бардыгыбызды акыйкат туура жолдо бекем кылсын. Окуганыбыз Куран, укканыбыз Куран, көз салып көрөрүбүз Куран, тилибизде Куран, дилибизде Куран, үнүбүздө Куран, үйүбүздө Куран, оңубузда Куран, солубузда Куран, оюбузда Куран болсун. Амин.